Саламатсыңарбы? Улуу урматтуу ушул тасманы көрүп аткан жалпы жаамат кыргыз калкым. Бүтүн Кыргызстан партиясын ушунча жылдан бери колдоп келе жаткан мен макул эмесмин деген чоң кыймыл турат. Кыймылдын ичинде 100 миңдеген эмес миллиондогон адам турат. Ошол миллиондогон адамдардын укугун чызып салып, бүтүн Кыргызстан партиясын шайлоого киргизбей коюуга эч кимдин эч кандай моралдык акысы жок. Биз талап кылабыз. Бүтүн Кыргызстан партиясы шайлоого барып, кандай болгон чакта дагы шайлоодон өтүүгө акылуу, милдеттүү. Себеби биз үчүн, эл үчүн жана ошондой эле ушул жалпы колдоп турган апалар үчүн бүтүн Кыргызстан партиясы шайлоого барууга милдеттүү. Биз алардын мойнуна чоң милдетти, чоң биздин тилектерди артканбыз. Андыктан бул партияга бут тосууга эч кимге жол бербейбиз. Мына бүгүн биз Москва шаарынан кайрылууга чыгып жатабыз. Бүгүнкү биздин негизги кайрылуубуз бул БШКга жана кыргыз элине болмокчу. Биз эмнеге кайрылып жатабыз? Өзүңүздөргө маалым, кечээ күнү БШКда бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын Бакир уулунун арызы менен карады. Ошонун негизинде биз сиздерге кайрылып жатабыз. Бүтүн Кыргызстандын артында миллиондогон колдоочулары бар. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы ар качан, ар дайым мыйзам чегинде, мыйзамдын талабынан чыкпай, закон рамканын ичинде иштеп келген. Бүгүн дагы ошол мыйзамдуулукту сактап келет. Эгерде Бакир уулунун чыгарып койду, тизмеден алып койду деген болсо, бул бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын устактагы өзүнүн иши. Буга эч кимдин кийгилишкен акысы жок. Бул ишти партия өзү чечет. Эми бунда дагы мыйзамды уруу ойнобой, өзүңүздөр каалагандай кылып, же болбосо бир Бакир уулунун кайрылуусу менен миллиондогон колдоочуларын эске албай, бүтүн Кыргызстанды четтетип койгон болсоңуздар, биз дагы бул жолу карап турбайбыз. Сиздер кандай мыйзам бузуучулукка барсаңыздар, биз дагы дал ошол жолго барабыз. Бизге жетишет, биз талааладык, тентедик. Кыргызстан эч качан өнүккөн жок. Мына 5 жыл мурун келген депутаттар азыр кетип атышат. Биз кыйратабыз, биз жыргатабыз. 5 жылда алар эч нерсе кылган жок. Биз буга чейин сабыр этип, мыйзамдуулукту сактап, башаламандыкка жол бербей, бардыгына түшүндүрүп басып келгенбиз. Эми бул жолкусунда элге коебуз. Эл кайсыны кааласа, эмне кылгысы келсе ошону кылат. Биз ошолор менен болобуз. Бул жолкусунда мыйзамды бузуп, өзүм билемдик, же болбосо бийликтин күчү менен, же акчанын күчү менен ар кандай чара көрөм десеңиздер, биз дагы карама каршы сиздерге акканга даярбыз. Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бир нече күндөн бери бүтүн Кыргызстан саясий партиясына болуп көрбөгөндөй каралуу иштери, бут тосуулар жүрүп жатат. Эмне себептен экендигин бар жок жумурай журт билет. Себеп дегенде азыркы бийликке, азыркы мыйзамсыздыктарга, деги эле азыркы адилетсиздиктерге жападан жалгыз бүтүн Кыргызстан каршы турат. Эмне себептен? Себеп дегенде Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй артка кетүү, өкмөттүн чабалдыгы, экономиканын өксүктүгү, ушул маселелер эң чоң көйгөй жаратууда. Эми бизди шайлоодон четтетип коюу ыкмаларын көрүп жатышкандарга айтар элек. Биз буга чейин аталарды, энелерди, элди сиздер тынчтаныңыздар. Биз кат түрүндө, кагаз жүзүндө, мыйзамдын чегинде күрөшөбүз булар менен деп бир нече жылдан бери өзүбүздүн элди сооротуп келебиз. Мындан кийин биз аларды соорота албайбыз. Эгерде силер дагы мыйзамсыздыктарга барып, дагы бүтүн Кыргызстанды четтетип, дагы бүтүн Кыргызстанга бут тоссоңор, эл силер менен эсептешип алууга даяр. Ушуну эстен чыгарбаңыздар. Мекендештер, бүгүн биз чукул кайрылуу жасап атабыз. Буга себеп болгон кечээки күндөгү БШКнын тегерегинде, Боршайкомдун тегерегинде болгон сөздөр боюнча. Караңыздар, бир адам бул жакка арыз жазып кайрылса, чоң килтеген бир партиянын артында ушунча ызы чуу кылып атасыздар. Андын артында башка канча деген партиялардын бүт болгон ызы чуусуна эчтемкесине карабай туруп, алардын бардыгын жаап, бүтүн Кыргызстанды гана ушундай тепкилеп жатып калдыңыздар. Ошондуктан тийиштүү органдарга жана БШКга, президентке керек болсо
бүтүн Кыргызстанды четтетем деген бүт күч аракеттерди жасап аткан адамдарга кайрылып жатабыз. Себеби бүгүн бүтүн Кыргызстанды каттоо маселеси жатат. Ошондуктан жалгыз бир адамдын арыз жазуусу менен бүтүн Кыргызстан четтетилип калуу бул миллиондогон кыргыз жарандардын укугун бузуу деп эсептейм мен. Себеп дегенде бүтүн Кыргызстан партиясынын артында миллиондогон элдер турат. Аны көрүп атасыздар, билип атасыздар. Ошондуктан команда күчтүү болгондуктан бизге бүт тосуулар болуп атат. Бүт тосууларга биз жол бербейбиз. Жана артында бүтүн Кыргызстандын артында ушунча миллиондогон эл турат. Элдин биз мындан ары сорота албайбыз, токтото албайбыз. Элдин өз оюна коебуз. Ошондуктан кеңири ойлонуңуздар. Рахмат.